Assalamu alaikum, hormatly mekendештер. Жалпы жомарт берешен кыргызстандыктар. Арбаңыздар. Барыңыздарға бүгін Бишкек шаарынан жылуу салам жолдойбуз. Албетте биз турган үйгө биз мындан 7-8 ай мурда жалпы көрүүчүлөрдүн жүрөгүн ордунан жылдыра турган бир терең кайрылуу менен кайрылганбыз. Мен бұл эжекебиздин кайрылуусун угаар замат жанымдагы адамдардан бөлүнүп жалгыз. Мен 2 мүнөт көзүмдү жумумдум дагы кулагымды жаап турдум. 2 мүнөт момунду айтканда ушул эжебиздин жашоосуна барып көрөйүнчү деп көрдүм. Бирок мен чыдаганым жок. Элестетиңиздер, бұл эжебиздин көзү көрбөйт. Сиз менен бизди көрбөйт. Бирок ушул көрбөгөн инсандар ааламды, жаратылышты көрбөй, ушул жашоодо кантип жашап атат деп Асылбек Каарыны тааныгандан бери көзүмдөн жашым тыйбай, жүрөгүм ыйлап жүрсөм, мен бүгүн Зульфия эжебиздин кайрылуусун угуп алып, урматтуу мекендештер, чындыгында Кудайга шүгүр кылдым. Себеби бул эжекебиз бир эле көзү эмес, кулагы да укпай турбайбы? Кулагы да укпайт экен, урматтуу мекендештер. Элестетиңиздерчи, мына сөзүбүздү укпайт экен. Күндөр өтүп, сонун өзгөрүү болуп, мынакей сонун бир аурада мындай эфирде бөлүшүп турам. Албетте, бул жерде жакшы билесиздер, сиз менен бизди укпаган, сиз менен бизди жалпы жаратылыш ааламды көрө албаган жалгыз бир эжекебиз жашайт эле. Мына бул эжекебиздин апасынан калган үй эле.
бул үйдө арманын эч кимге сөзүн жеткире албай ушул жерде көп жылдап жашаган экен. Кудайга шүгүр кылам да ушундай муктаж инсанды Аллах таалам бизге жолуктуруп койгонуна. Аллах таалам ушул 4 дубалдын ортосунда ушул муктаж эжекебизди мындай айтканда жашырып кармап отуруп, мындай айтканда бирөөгө бирөө себепкер болот да, жашоодо ушундайсың да, бирөөгө бирөө себепкер болот, бир нерсеге бир нерсе себепкер болот дегендей. Анысыңардай бул эжекебиздин маселесин Аллах таалам бизге насип кылып, бизге буйруп койгон экен да, биздин ак ниет аманат коомдук фондуна. Ушул фондко кимдир бирөөлөр аркылуу кабар келип, сиздер менен бөлүшүп, шүгүрлөр болсун, азыр эжекебиз сонун болуп, угуп, жакшынакай болуп сүйлөшүп атабыз, Жада калса өмүрү ремонт көрбөгөн могул сонун үйүн дагы ремонт кылып бердик. Үйүн жакшы билесиздер, мен кыскача көргөзүп кетейин. Бул бир бөлмөлүү үйдө жашайт. Мына азыр үйүндө толугу менен толтуруп, бардыгын бүтүрүп бергенбиз. Ушул больницадан келишине сюрприз болсун дегенбиз. Шүгүрлөр болсун, мына үйдө сонун керемет, мына барды көрүп атканыңыздардай. Анан мен баа бергеним эжекенин бул жерде жашап аткандыгы да. Таптаза караңыздарчы. Сонун баардыгы тыканды. Көзү көргөндөгүдөй жашайт да, мындай. Төшөктөрүн жыйгандыгы, бардык нерсеси ордунда. Жанакы нол нерсе болсо, баягы эменин аппараты. Кохлеарный имплант аппараттын батарейкасына заряд болуп турат. Мына ушул нерседе бардыгы ушундай жылыштар болуп дегендей жакшынакай сонун жашап аткандыгы мындай айтканда бизди кубандырат да. Жалпы эле көрүүчүлөрдү кубандырса, анткени эжебиздин такан таза сиздердин берген жардамыңыздарды, аманатыңыздарды мындай кадыр бартына жетип, таза пайдаланып жашап аткандыгы. Жада калса мына пилсос да алып бергенбиз, пилсос менен тазалыгын карап дегендейчи, сонун жашоосу керемет мындай айтканда. Анан бул жагында көргөзүп коеюн да. Мынакей бул кадимкидей санузелинде эле сонун баардыгы ордорунда, жайында, тазалыгы, мен ушундай бир ыраазы болом да бул эжеге. Жүрүңүздөр эми, бул эже боюнча жанына отуруп сурашайын. Анан, урматтуу мекендештер, бул жер чакан кухнясы жакшы билесиздер. Мына кухняда баардык ысык суу, муздак суу, микроволновка, газ плита, холодильник, баардык оокат ашына ушул жерде кадимкидей жашайт. Учурунда бул жерде эски газ бар эле. Ал газдын жанып атканын, күйүп атканын кантип сезет, кантип билет деп таң калчу элем. Колунун мындай эмеси менен табын билип, кантип жандырганын көрүп алып, анан оокатын кылчу экен да. Мына ошентип жашоосун өткөрүп келген эжекебизде бүгүн кандай жылыш болгонун азыр сиздер менен бөлүшөйт. Зулфия эже, салам алейкум. Саламатсызбы. Кандайсыз? Жакшы. Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Азыр сиз менен бизди кадимдей видео тартылып атат. Эл журтубуз көрүп атат, адаттагыдай эле. Ден соолук кандай? Биринчи эле ушул ден соолугуңузду сурайын. Ден соолук жакшы. Баары жакшы буйруса. Настройкадан кийинки мындай жылыштарды сезип атасызбы кадимкидей? Эми кичинеден көнүп келатам экинчи настройкага. Бирок кичине мындай непривычно болуп атат. Аябай мындай катуу чыгып, мындай башкача болуп атат да. Айырма бар. Бирок жылыш айырма бар, Урматтуу мекендештер, бул кохлеарный имплант деген аппарат, мына кулактында турган аппаратты көбү билбейт болуш керек. Мен деле түшүнгөн эмесмин, билчү эмесмин. Бул жөн эле коюп эле койгондон кийин иш бүтсө керек деген ой болушу мүмкүн да, бирок негизи андай эмес экен. Анткени бул аппарат бөлүк менен мындай настройка болот экен да. Коюп койсоң эле угуп кетпейт экен. Угуп кете турганда кылса болот. Азыр эжекебиз көнбөй атам деп атпайбы? Анткени угуппай жүргөн адам дароо бардыгын эле кулагына салып койсо, баштын ичинде мээ даңгырап угуш кыйын болуп калат экен. Кайра тескерисинче зыян алып калышы мүмкүн экен. Ошон үчүн ар бир адамдын угуп атканын, жаратылыштын угуп атканын, деги ар бир голосторду акырын кошуп, ушинтип бир 2 жылдай настройка болот экен, жарым жылда. Мына биз кечээки экинчи настройкабызды бүтүрүп, биз Питерден эжекебиздин аркасынан келдик. Эжекебиз 23-24-төрүндө келишти окшойт. Келгенине бир жумадан ашып калышты. Мына сен жетип алып, үйүндө сонун жашап атышат. Экинчи настройка деп атып, кеше эле сиздерге жүрдүк эле кайрылып, мына бүгүн ал настройкада бүтүп, жылыш сонун болуп отурат. Эжекебиз менен азыр келип сүйлөшүп отуруп, анан видео тартып атам. Эжекебиздин абалын сурап дегендей. Негизи эле жашооңузда кандай жаңылык эжеке? Эмне күлөсүз? Маанайлар жакшы окшойт. Жакшы. Эмнени эстеп кеттиңиз? Сендер эстебейсиңер. Айтыңыз. Сен сүйлөп атканыңды угуп, сен келгенине абдан сүйүнүп атам. Кадимдей эле
угулуп атабы мен бул жака сүйлөгөнүм? Ооба. Жакшы эле баардыгы? Ооба, жакшы. Негизи жашооңузда кандай жаңылыктар? Эми азырынча жаңылык деле жок. Сабакка барып келип турмай, сыртта көпкө. Кечки үйдө эле компьютерде аркылуу YouTube'дан аудио китептерди окуп турам. Бул өзүнчө мага дагы бир мындай занятие да. Бесе мындай үйдөнчүсү убакытта өзүм эле жалгызмын да. Все равно мындай адамдар менен сүйлөшүп туруш керек экен. Ошол себептен көбүнчөсү ушу китепти окуп эле отурам. Телефонда, WhatsApp'тан таныштар, достор менен сүйлөшүп турам. Байланышып дейсиз, э? Болгон мындай эмне деп койчу эле. Орусча айта бериңиз. Болгон эми карышым ошол эле да. Кыскасы күн өтүп атат деңиз, жашоо өтүп атат. Кыйынчылык болбой атабы негизи эле? Эми кыйынчылык эми жашоодо эми ар кандай убакытта кыйынчылык деле болот. Анан эми кыйынчылык ушу магазинге Чыгып келиш кичине кыйыныраак да. Анан сабагыңызга барып келиш, э? Ооба. Негизи эжекебиз азыр Кыргызстанда сабагын улантып атат да, жумасына 3 жолу барат. Ар черезден барып, ушул жогорку Арча Бешик жака эле барат. Ал жака барганда ушул жанагы эжекебиз Жаркын эжекебиз алып барып келип атат. Ал эжебиздин деле негизи иши бар. Ал эжебиздин дагы жашоосуна, ишине тоскоол балким болуп атышы, кыйынчылык жаралып атышы мүмкүн, бирок айла жок мындай. Ошол нерсе болуп атат да. Негизи бир атайын бир машина дайындап коюп, бул эжебизди алып барып, жарым саат эле сабак болот, 40 мүнөт, 1 саатка жетпеген. Сабак бүткөндөн кайра алып келип таштап кое турган ушундай бир азыр аракет болуп атат. Ушундай бир эже үчүн бир кызмат кылган машина болсо, жол киресин деле төлөйт элек. Анткени Жаркын эже деле бала чакасы бар, тирилиги бар, оокаты бар. Ал деле бул эженин көңүлү деп жардамын берип атат, бирок баары бир анын бандай жумушуна бир аз тоскоолдук кээде жаралып калышы мүмкүн деген ой жаралды. Ошон үчүн өзүм бул жакта болгондо алып келип эле турмакмын. Өзүм келсем да иш менен келем, кайра эле кетем, ушундай нерсе болуп атат. Бирок бул сабагын калтырбаш керек. Кыскача айтып атам сиздерге азыр жашоодо. Анан жашоодо эженин эң бир маанилүү азыркы күндөрүнүн бир маселелери ушул. Анан өзү айткандай продукт маселеси. Продукта болсо үйдө тамак аш оокат кылып жей бересиз өзүңүз, э? Эми жанакы канча 2-3 жылдан бери бир магазинде сатчу болдура. Ошол жерден алдырып жеп атасыз. Турушат, бирок ал жакта кээде ысык тамактар да болбой калат. Анан ошол себептен глобуска барыш керек болуп калат, же фрунзе магазинечи, ал жака жете албайм мен мисалы. Мына ушундай урматтуу мекендештер, мен азыр сиздерге Зулфия эжебиздин жумушу боюнча бир отчет берип берсем болбойт. Анткени бул биздин жумушубуз. Сиздердин бизге ишенип берип аткан аманаттарыңыздын аркасындагы отчет бул баардык элди кызыктырат. Айрыкча жардам бергендер эмес, бербегендерди кызыктырат да. Анткени бир нерсе кошо албайт, бирок бирөөнүн чөнтөгүн эсептеп турган ушундай эмелер болот да. Мен туура түшүнөм албетте. Негизи андай инсандар менен андай инсандар үчүн эмес, жалпы эл үчүн дайым ар бир ишибиздин отчету жакшы бар. Билесиздер, мисалы ар бир иштерибизде дело ачылат. Мисалы бул Зулфия эжеге бир дело ачылат. Эжебиздин башкы ал жерде башталган тагдыры жазылат, кайрылат, бизге кайрылгандагы маселеси. Анан биз элге кайрылгандан кийин кимдерден канча каражат түшүп атат, ал баардыгы. Анан операция, мисалы эжекебиз операция болгонбуз, операцияга кеткен жалпы расходтору тиркелет, чектери баардыгы дегендейчи. Үй болсо деле ошол үйдө деле ошондой, мисалы кимден жардам келип атат, эмне материалдар алып атат, канча калып атат деген сыяктуу. Ошондой ар бир жумуштарыбызда делолор бар. Жакшы ушул нерселерди ийне жибине чейин, мыгына чейин отчетун кылып келатканыбыз дурус экен. Анткени эртеңки күнү бир жерге жумушка барып калсаң деле, башка кылып калсаң деле, отчетуң болуп турса, таза калыс болуп турсаң, бул ишин так болот да негизи. Анан эң негизинен Алланын астында эле таза болсок болду. Урматтуу мекендештер, биз эжебизди биринчи настройка эмес, баягы операциядан келгенден кийин арткан акчасына могул үйдү ремонт кылып бергенбиз.
Менде аз калды дело жалап атты эле. Ошол баардык ал жерде жазылган, ол үйгө канча расход кеткен. Ушул расход эмеден келгенибизден кийин ошол анча кемчиликтерин толуктап, бул үйдү ремонттогондон кийин, маселе толук чечилип бүткөндөн кийин 100 000 тоголок рубль ашып калган. 100 000 рубльдан кийин, урматтуу мекендештер, мен сиздерге кайрылганыбызда ошол М-банкына жана ошол Сбербанкка салып отуруп 100 000 рубль, 105 000 рубль, анан 100 000 сом артат, урматтуу мекендештер. Ошол 100 000 сомдон биз кече Индияга, Санкт-Петербургга кетерден алдында 100 000 сом, анан 105 000 рубль аманат бар болчу. Мына ошол аманаттан эми мен сиздерге отчетун берейин. 100 000 сомдон 3 билет алынат. Жанагы эме анализ бар эмеспи, жанагы ПЦР. Ошол анализи менен кошулганыбызда 63 000 сомго 3 билет алынат. 100 000 сомдон 63 000 кемитсең 37 000 сом болот. 37 000 сомду биз рубль кылып сатып алганыбызда 27 000 рубль болот. 27 000 рубльга берки 105 000 рубльбуз калып атпайбы? Бар эмеспи счетто? Ошол счетто 27ге 105ти кошконубузда 132 000 рубль менен биз Санкт-Петербург шаарына жетебиз. Таза ошончо каражатыбыз бар болот. Булам ар бир видеолордо счеттор коюлуп турат. Ошол счетуна биз Санкт-Петербургда жүргөнүбүздө 11 000 рубль аманат кошулуп, кошумча элден жардам кайра түшөт. 143 000 рубльга жетет. Эми мына ошол 143 000 рубльдан мен сиздерге толук айтып кетейин. Бул жерде 143 000 рубльдан квартирага 28 000 рубль квартплата берилип атат. Больницага экинчи настройкасына жалпысынан 31 700 рубль кетип атат. Ал жерде 10 күндөй, бир жумага жакын жүрүп калдык. Продуктасына жалпысынан 10 000 рубль продуктага кетип атат. Больницага 31 700, продуктага 10 000 рубль. Жолуна жана күнүмдүк иштерине 4 000 рубль каражат кетип атат. Кайра обратно билети эжекебиз менен эле жандагы Жаркына эжекебизге 27 000 рубльга билет алынат. Жалпысынан кеткен расход ошондо 100 700 рубль расход кетип атат. Ошондо калган каражаты, урматтуу мекендештер, 42 300 рубль азыр эжебиздин счетунда калып атат. Мына азыркы учурда эжебиздин эсеп счетуна 42 300 аманат азыр эжебиздин счетунда калды. Бул 3-чү настройкасын да ашырып сактап койдук. Андан сырткары М-банкка да салган экенсиздер. М-банкына биз кеткенден баштап ошол М-банкына чогулуп аткан тыйындарын мына отчеттун алдында карасак 15 000 сомдон ашык сом чогулуп калыптыр. Мына ушундай жалпысынан азыр эжебизде сом 15 000 сомдон ашык, анан рубль 42 300 рубль аманат буйруса турат. Бул сиздердин жардамыңызда. Эртең кайрадан 3-чү настройкасына кайра эжебизге жарайт. Жолбосо дагы бир маселеси болуп калса. Мына ушундай достор. Биринчи операция боюнча мен толук сиздерге түшүндүргөм, отчет бүт чек менен бергем. Мына азыркы мен айткан нерселердин дагы чеги бар болчу, чек алып кеттир. Больницанын чеги, квартиранын чеги, продукталарыбыздын чектери, бардык чектер бар. Ошол мен айтып аткан делого тиркелет. Бул башка жактын чегин алып келип тиркеп койгон маселе жок. Больницадан болсо, больницадан башкадан болсо башкадан чектер сакталат. Бул деген биздин эжебиз боюнча сиздерге болгон отчетубуз мындай айтканда. Мына ушундай достор. Баарыңыздарга мен терең ыраазычылык билдирем. Алла ыраазы болсун. Сиздер колдоп, сиздер жардам берип, мына эжебиз Кудайга шүгүр азыр угуп, сонун биз менен сүйлөшүп, күбүрөшүп, күлүп, жылмайып отурат. Кече эле 7 ай мурда ыйлап, кандай кылабыз, каяка барабыз деген ушундай бир кыйын бүдөмү бою бар эле. Азыр сонун эжебиздин үйү дагы, абураты дагы сонун, угушу дагы жакшы, баардыгы жакшы. Эжебиз азыр менин сүйлөп аткандарымды мындай айтканда баардыгын анализде укту. Эгерде толугу менен угуп албаса, кадимдей YouTube'дан видеолорду көрөт. Мен бул видеону жүктөгөндөн кийин эжебизге ссылкасын жөнөтүп коем. Анан ал жактан дагы эжебиз угуп, анча-анчаңыздардын комментарийиңыздарды да окуйт. Ошон үчүн мен сиздерге айтып кетерлим. Ушул видеонун комментарийине ой пикир калтырып кетиңиздер. Эжебиз боюнча эмне суроо, эмне сунуш болсо комментарийга жазып кетиңиздер.
иш боюнча баа берип кетсеңиздер дагы, кемчиликтерди айтып кетсеңиздер да болот. Негизинен ишибиз мейли пендеге деле жакпаса койсун, бирок бир гана жараткан Аллага жакса болду. Ар бир кадамдарыбыз, иштерибиз Аллага жакса болду деп эле келатабыз. Аракеттерибиз, күнү түнү кылып аткан кызматтарыбыз бир Кудай үчүн болот. Пенде үчүн, адам үчүн, эл көрсүн үчүн, рия үчүн болгон жок. Бунун баардыгы Кудай үчүн, бир Алланын ыраазычылыгы үчүн. Бул кыска жошоодо ушул бир артыбызда из калып, кимдир бирөө үлгү алып ушул ишибизден пайдаланып каларбы экен деген ушундай бир ойлор менен ушул иштер жасалып атат. Ошондуктан мен сиздерге бир гана дайым суранып келерим. Материалдык жактан жардам бере албасак дагы, урматтуу мекендештер, жок дегенде жакшы сөз менен колдоп туруңуздар деп мен дайым суранам да, дуа кылып туруңуздар деп дайым суранам. Бул жылмаюу дагы сүннөт, жылмаюу дагы бир өзүнчө бир садака. Бирөө үчүн жакшылык кыла албасак дагы бир жылмайып кабыл алып койсок дейт элем, дуа кылып койсок дейт элем. Эми көрбөгөнгө астына төбө коюп койсоң деле көрбөйт туган. Ошон үчүн колдон келишинче алдыга аракетти кыла берсек, буюрса орусча айтканда результатты Кудай берет иншалла. Зульфия эже, эмнени ойлонуп калдыңыз? Сени тынчап отурам. Мен тынчап отурасызбы? Жакшы. Сиздин азыр отчетуңузду мен элге бөлүшүп аттым. Сиз түшүндүңүз да. Мына азыр сиздин 3-чү настройкаңызга буйруса 42.300 рубль аманат азыр сиздин шотуңузда калды. Кече Питерге барып келгенден кийин. Андан сырткары ошол жанагы М-банк бул жакта Кыргызстанда картаңыз бар эмес беле? Анда дагы 15.000 сомдон ашык каражат чогулуп калыптыр. Мына ошентип 3-чү настройкаңызга дагы кур эмес, буйруса запасы да бар мындай айткандачы. Ошол эми мага чейин Кудай тынччылык берип турса, буйруса баардыгы жакшы болуп, жакшы күндөр алды да иншалла. Ооба, сизде негизинен мындай мына эл журтубуз көрүп атат да. Бир ойлондурган, кыжалат кылган, сизди сарсана кылган эмне маселелер болот мына эл менен бир бөлүшсөңүз. Ана мен дагы бир кийинки эфирде бөлүшөм. Азыр видеодо узап кетти. Бир жакшы Питерден келгенде бир кабарым, жаңылыгым бар дедим элем. Бул жаңылыгымды кийинки видеодон бөлүшөм. Анан ошол учурда видеодо эл менен бөлүшүп атып, сизге да айтам ошол нерсени. Азыркы сурооmu айтып кетсеңиз. Аны дагы башка видеодо тартпайсыңбы азыр чын айтсам? Ооба. Так ошол жанагы саат барып келмей, эмне кезгиси анан атак мындай эми бир жумада бир жолу волонтер келип турушат. Волонтерлор келип турушабы? Карашып жардамдашып. Азыр башкалар келип атышат, биринчи курста окугандар кайра ошол волонтерский практика өтүп атышат да. Бир жолу ушу келип турушат. Эми сабактан бош болсо келишет да. Эрте бошоп калса. А так соцработник келет, бирок 2 жумадан бери чын айтсам келе элек. Ал болсо эми базарда мага бир нерсе керек болуп калса, алып келип берет, квитанциялар төлөшүп берет, ошол жардам. Дагы. Эмнени азыр ойлонуп кыжалат болуп кеттиңиз? Ошо оюңузду бөлүшүңчү, ичиңизде эмне болот? Өзүм андан сыртка айта албайм. Мейли, буйруса жакшы жүрсөңүз, жакшы болсоңуз эле болду, оорубай жүрсөңүз, эжеке. Эл журтубуздун деле сизге каалоору бир ошол жакшы ден соолукта болсо, жакшы жүрсө деп эле каалашат баардыгы. Ошол жакшы жүрсөңүз эле болду, оорубай жүрсөңүз эле болду буйруса, Ооба. Анан кандай бир маселелер болсо, айта бересиз буйруса, кандай маселе болсо, кызматыңыздабыз буйруса, Анан бул жактагы жанагы сабак маселеси, башка маселе анда Кудай калса чечиле турган эле иш чечилет буйруса. Негизинен сиз өзүңүздүн ден соолугуңузду ойлонуңуз, Анан башка темалар, башка маселелер боло берет буйруса, эмнеңизби? Алар боло берет, жашоодо боло берет. Кандай болсо дагы, канчалык жакшы болсо деле бар деле минус болот, минуста плюстар болот. Туура айтасыз, ооба. Кыжалат болбом негизинен, баары жакшы болот. Урматтуу мекендештер, мен бул жерде азыр ошол башка маселе деген теманы ачпай эле койсок деле болот. Көп сиздер сурап аткан нерселер бар, эми эжебиз аркылуучу. Бул нерсенин учуру келгенде болсунчу, ошо учуру келгенде эле бир көрүшөлчү, мына болду деп элечи. Ага чейин мынтип атат, антип атат деп эле эме кылбай эле койчу, суранчы. Себеби
экранын аркасында көп маселелер бар туугандар. Бул нерсени сиздер менен бөлүшпөй турган нерсе да. Бул качан ошол жумуш бышканда, ошол алма мисалы, могу алма качан бышканда, мына алма бышты деп эле көргөзө албасам, анан быш элегинде баягы корек маалында да көргөзүп албасам, бул туура эмес нерселер. Ошон үчүн буюрса дуа кылып туралы баардык жакшылыктар алдыда. Ошондой достор, мен деле сөзүмдү ордун толуктай албай калдым. Эжебиз үчүн мындай кыжалачылык, чындап эле азыр биз келгенде күлүп жайнап жакшынакай өзүн көргөзүп эме кылып коет, бирок кеткенден кийин кайра эле баягы жалгыздык жашоо да. Жалгыз жашоо, сагынуу жашоо, бир кыйын жашоо, кусалык жашоо, угуп аткан менен бар адам баласына бир нерсе жетпейт да, бул нерсе. Ал нерселердин ордун толуктоо өтө кыйын достор. Ушул нерселерден өмүр бою бул эчкебиз кол жууп ушундай эме болгондон кийин буюрса Кудайым пешинесине ушундай нерсени жазган экен. Жакшы күндөрдү эле ниет кылып дуа кылып тура берели буюрса. Ушундай достор, аманчылыктарда көрүшкөнчө тынч болуңуздар. Эжени ойлонтуп ыйлаткым деле келген жок, бирок биякта көрүп алып, биз кеткенден кийинки жашоосун элестеткенде ар бир адам ойлонбой кое албайт да. Аркасында айтып атпаймынбы, кыйын эле бир маселелер бар. Күлүп экранда сонун көрүнүп эме кылып коюш мүмкүн. Турмуш, жашоо албетте, бирок үлгү алыш керек ушул жерден. Эчтекем жок деп, мисалы, болбогон нерседен өзүнүн өмүрүн кыйып жүргөн канчалаган бир туугандар бар да. Бул эжекебиз турмуш менен мындай айтканда тырмышып, күрөшүп жашап келатат да. Менде мындай жок, мындайга жетпей жүрөм, мен жалгызмын дебестен жашоо менен алышып келатат. Үлгү алыңыздар. Айрыкча дүйнөнүн артынан кууп, дүйнөнүн артынан жетпей жүргөндөр. Эки көзү көрбөйт, ааламды көрбөйт. Кече эки кулагы да укпайт болчу, ааламды укпайт болчу. Бүгүн азыр кичине угуп, сүйүнүп, Кудайга шүгүр кылып жашап атат. Бул видео башкаларга үлгү болсун, башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Мындай лайк деп коет го, лайкты басып койсоңуздар көпчүлүк адам көрөт экен. Жана ушул каналга катталып коюңуздар. Ой пикир комментарий калтырып коюңуздар. Аманчылыкта көрүшкөнчө, салам алейкум.